кылымдан кылымга бул келген. Канча деген кылымдар бою токойлор өскөн. Мына токойдун баарын кыйып атат. Социалдык тармактарда Үрүм Марал кени мыйзамсыз касылып атат деген маалымат тараган. Биз ошол маалыматтын чын төгүнүн билүү үчүн Next TV каналы атайын жеринен таанышууну чечтик. İçip жатқан суусунан уусун чачып, байлык үчүн мекенин саткан жандар өздерine жатышат көрдү казып. Сагынбек Момбеков Үрүм Марал кенинин иштешине каршы экенин билдирип, ыр жазганга да үлгүргөн. Балалык чагы ушул жаратылыш коюнунда өтүп, көптөгөн жаныбарлар ушул алтын казууга келгендерден үркүп жок болуп кетти дейт. Үрүм Марал деген үйүр марал деген сөз бул үйүр маралдын маралдар жүргөн жерде экен да, үйүр болуп. Кичине касып биз мыногу казылып баштагандан баштап, мына жер казылып баштагандан баштап гана билип баштадык. Ага чейин биз билген эмеспиз да. Мүмкүн да биздин сайларда көп эле алтындар бар, но бирок биздин суубузга тийбесин да. Бирок тооду касканга, тияк басканга уруксатын беришип атпайбы? Бирок ушунун немеси радиациясы кандай болот? Тоолордун алдында бүт толтура радиация, уран, ар кандай немелер толтура. Ошон биздин өкмөт ойлойбу же ойлобойбу? Алгач бул жакта алтын чайкоого уруксат берилген. Көп өтпөй жергиликтүү элдердин каршылыгынан улам бул жакта алтын чайкоо токтотулган. Бирок бул жакка уруксат бергендердин айтымында бүт баары тең мыйзам чегинде болуп жаткандыгын билдирген менен, өзүңүздөр көрүп тургандай мына бактар кыйылып, тамырлары чыгып калган. Жергиликтүү элдердин бирден бир талабы жаратылышка зыяндуулугуна жана ичип жаткан суунун булганышына каршы чыгып келишет. Ал эми эл өкүлүнүн билдиргенине караганда, бул түшүнбөстүк артында жергиликтүү бийлик менен элдин тыгыз иштешпегендигинен келип чыгууда. Буну эми баягы жергиликтүү бийлик ошол жергиликтүү элге жеткиликтүү маалымат бербегендиктен ушундай болуп кетти да. Эч кимге билгизбей эле келип олтуруп, айылдын чекесиндеги бактардын баарын жууп, тракторлор тегиздеп касып киргенде анан ызы чыгат да. Ошо огородтун бирөө казакса анан бунун экологиялык кесепеттери канчалык, экономикалык кесеп пайдасы канчалык эч ким билбейт да. Анан ошо будың чагып кетти. Негизи мен өзүм жеке депутат катары Кыргызстандагы кен байлыктардын казылышына каршы пикирдемин да. Бул биздин ата бабалардан бери калып жаткан байлык да. Биз чекесинен сатып атабыз, тоолордун баарын тегиздеп атабыз да, бирок эмнеге негиздеп атабыз? 11 килограмм алтын деген өзүнө мен ишенбей турам. Аларда ошо 11 килограмм алтынга кызыкпаса керек. 11 килограмм алтынга кызыгып, ошол жердин баарын каздырып, анан ошол жердин айылына сос пакеттин көлөмү 11 килограмм алтындан көп болуп кетип атпайбы? Анан алар эмне бекерге иштеп бермек беле? Демек бир мандем саясий же болбосо экономикалык тандемдер болушу мүмкүн да. Эл байлыгы болгон жер казынасы боюнча акыркы учурда көптөгөн жаңжалдар орун алып келгени айтпаса да белгилүү. Негизинен жер байлыгын казуу же чалгындоого кандай жолдор менен уруксат берилет? Мыйзам чегинде берилип жатабы деген суроо менен кайрылганыбызда экология боюнча көз карандысы садист Камал Соронкулов буларга токтолду. Өзү деги эле биздин Кыргызстандын чоң көйгөйү эмнеде? Ушул лицензия берилерде. Канча жылдан бери мен айтып келатам, бирок үнүм жетпей жатат. Биз айтып келатабыз, биринчи геологиялык лицензия алгандан мурун ошол аймакка барып, элди топтоп, айыл өкмөттөрдөн, башка жерлерден айланайын туугандар өздөрүн тааныштырып кетип, биз баланча фирма элек, компания элек, ушул жериңерде бир алтын кени бар экен, же көмүр кени бар экен, ушуну биз иштетейин деген оюбуз бар эле деп ошол жерде акылдашып, баарлашып эл менен. Мүмкүн ошо депутаттар болобу, эл өкүлдөрү, жергиликтүү депутаттар. Анан ушундай социалдык пакеттерди бар эле, акылдашайлы, уруксат бергиле деп туруп, протокол негизиндеби, же баягы Кыргызда бата деген бар. Батанын негизиндеби уруксатын алып келип, анан кийин геологияга барып аукционго катышса туура болот эле да. Бирок чачыранды алтындан бир дагы мен ким менен болсо да ошол мелдешсе болду мелдешем, талашса талашам. Чачыранды алтындан Кыргызстанга 1 сом пайда жок. Эланайдар, 1 сом пайда жок. Анткени жергиликтүү бюджетке дагы, республикалык бюджетке ал жерден андай бир чоң салымдар жок да. Казуу иштерине көө болуп келген адистин айтымында кыйылган бак дарактардын арасында эң баалуу делген кайыңдар да кездешерин билдирип, мындай дарактардын кыйылышына айып салып коюу менен эле чектелбеш керектигин билдирди. Бул ошол жерде мен өзүмдө бет тарттым элем, жанагы сер көргөн тамырлары чыгып турган кайыңдар. Бул атактуу эндемик кызыл китептеги кайың болот. Буга кылмыш ишин козгош керек. Буну мындай бир штраф төлөп кутулуп кетпейт. Анткени кызыл китептеги Тянь-Шань кайыңы
эндемик деген бул башка жерде ошол биздин Тянь-Шанда эле болгон кайың, кызылдай, кызыл тазыл болуп турбайбы кабыгы. Ошол кайыңдар атактуу береза тянь-шанская эндемик краснокнижница айтылат. Буга штрафы да жок, буга кылмыш ишин козгоп төлөтүш керек. Ал эми экологияга канчалык зыян келгендиги тууралуу мамлекеттик экотехинспекциясынын маалымат бөлүмүнө кайрылганыбызда тиешелүү адистин номерин бергендиктен байланышып мындай жооп алдык. Үйүр марал кени боюнча биз барып тартып келдик да. Анан ошолорго ошол жакта бактар кыйылыптыр, ар кандай эмелер болуптур, мындай. Жок, ошол региондон алышыңар керек болчу. Мен анын информациясын ала электим да. Жок, негизи эле үйүр марал боюнча бир кандайдыр бир чара көрүлдү беле, жок көрүлгөн эмес беле ошо. Мен каяктан билем силер кайсы үйүр марал чоң да. Жогорудагы мамлекеттик мекемеден жарытарлык жооп албаган соң Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети үйүр маралдын иштеши канчалык деңгээлде мыйзамдуу жана учурдагы абалын мындайча түшүндүрдү. Бизге бир нече кайрылуу түшкөндө айыл өкмөттөрдөн, Ак Дөбө айыл өкмөтүнөн, Өзгөрүш айыл өкмөтүнөн, Ак Назар айыл өкмөтүнөн жана Бакай Атанын акимчилигинен кайрылуу түшкөн, 4 кайрылуу түшкөн. Ушул объектти Урмаралды аукционго чыгарып бергиле деген кайрылуу негизинде. Анан кийин биз шарттарды даярдап аукционго чыгарганбыз бул объектти. Аукцион жобо менен өттү. Аукцион бүттү. 16 майда биз лицензияны колуна карматтык. Ушу компания Полюс Голд KG лицензияны чалгындоо иштерине алынган да. Айыл өкмөт чечим чыгарат ушу жерди берүү боюнча. Госрегистрден жер күбөлүгүн алып келиш керек да. Эгер аны берилбесе, анда казууга иштерин баштай албайт да, баштаганга укугу жок болот да. Жана ошол компания буга чейин чалгындоо иштерин жүргүзгөндө каражаттар короткондо кандай эгер бербей койсо айыл өкмөт мисалы. Эгер айыл өкмөт бербей койсо, мыйзамда эмелер каралган, жана административдик жоопкерчилик кодекси бар. Ошондо беренелер каралган да. Эгер айыл өкмөт негизсиз бербей жатса жерди, сот аркылуу аны айып салып мажбурлоо мүмкүнчүлүгү бар да. Демек калай кызылат экен ал. Элдердин мисалы мыйзам боюнча берилиш керек да. Анткени макулдугун берген да башындачы. Деги эле Кыргызстанда учурда канча кен байлыктар иштеп жатат, канчасы токтоп турат? Бул сурообузга бир жума даярдык дагы жетишсиз болуп чыкты. Сонда айтылайын, азыркы учурда канча неме алтын казуучу ушундай майдалар учурда иштеп атат азыр? Канчасы токтоп турат? Мисалы үйүр марал учурда токтоп турат, толук эмес бүттүр. Россып, распнойбу же мындай? Учурда иштеп аткандарды айтсаңыз, анда мисалы Чапкалда иштеп атат азыр, алтын казуу иштери жүрүп атат мисалы. Иштеп атат. Ошол сыяктуу иштеп аткандарды айтсаңыз? Эми азыр иштеген азыр эмес жок да статистика. Сиздерде болуш керек болсун негизи? Болуш керек. Жок, азыр тактап атабыз да, кайсы иштеп атат, кайсы жок. Анткени бир жума болду да, тактап койгондо. Да, пока тактала элек. 2600 лицензиянын баарын карап атышпайбы балдар. Ошонун алтын эле эмес, бүт баарын тактап атабыз да, полный. Уже бүтөйүн деп калдыбы эми? Именно ошол боюнча иштеген адис болуш керек да, ошолор билет болуш керек да. Алло. Медет. Эми алтын боюнча ким эмедет алып барат? Сколько лицензий есть на работающих на золото? Нет, по всем, по мелким. Биз бул материалды эфирге даярдап жаткан учурда Ак Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы кызматтан кеткендиги тууралуу маалымат чыккандыктан чоо жайын билүү максатында өзү менен байланыштык. Мен просто мындай деп айтам сизге, чын айтам. Бул боюнча азыр көптөгөн сөздөр көптөгөн эмистер жүрүп атат. Бул баягы жалган кептер да бардыгы. Мен өзүм жеке айтып кетейин сизге. Буну дагы элге таратканыңыз туура болот.
бүгүнкү күндө бизге ушул айыл өкмөт кызматында мен 1 жыл 8 ай кызмат кылдым. 1 жыл 8 ай кызмат кылганымда ушул айыл өкмөттөгү бүгүнкү күндө кызматтар бүтүп, бүгүнкү күндө чоңураак дагы бир кызматтар пайда болгонуна байланыштуу мен өз агымды жазып кеттим. Ал жерде алтын, ал жерде башка проверка, финансовое нарушение, эч кандай маселе жок ал жерде. Орган тарабынан, мамлекеттик администрация тарабынан госгеология жакшылап жазып турган ушуну. Госгеология лицензияны берген мекеме келип айыл өкмөткө кайрылганда айыл өкмөт баш тартышы мүмкүн эмес дейт да. Биз мамлекеттин мыйзамын аткардык. Биз жергиликтүү бийлик. Бирок ошол өкмөт чыгарган, жогорку кеңеш чыгарган закон жергиликтүү калкка жакпай калды. Ошондуктан биз элдин бүгүнкү күндө табагында туруп биз каршы чыктык ошого. Учурда жергиликтүү элдин нааразычылыгын жаратып келген Үрүм Арал кенинин мындан ары ичин улантыш керек экенин билген соң, карапайым элдин талабын ким эске алат, кийинки тагдыры кандай болот? Бул суроо ачык бойдон кала берди.